Контролдук кассалык машиналарды киргизүүнүн максаты эмнеде? Контролдук кассалык машина бул сатуу фактысын автоматташтыруу жана эсепке алуучу аппарат. ККМ кассирге операциялар боюнча отчетту оңой түзүү үчүн керек. Контролдук кассалык машиналарды туруктуу колдонуу салык төлөөчүлөрдү негизсиз текшерүүлөрдөн куткарат. ККМди колдонуу кепилдиктери коррупциялык схемалардын пайда болушун жана өнүгүшүн болтурбоо, инспектордун салык төлөөчү менен түз байланышын азайтат. Бардык салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу чөйрө түзүлөт. Күмүскө ишмердүүлүк ар бир өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө тоскоол болуп келет. Расмий эмес экономиканын чыныгы параметрлерин ачуу аны мамлекеттик башкаруунун алкагында алып салуу боюнча натыйжалуу чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул экономиканы жакшыртууга, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга, өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоого жана калктын бийликке болгон ишенимин жогорулатууга жардам берет. Адилеттүү салык системасын түзүү. Мамлекет өлкөдөгү товар жүгүртүүлөрдүн реалдуу көлөмүн биле алат жана бул маалыматтарды так талдай алат. Бул субъектилерди так, эффективдүү текшерүүгө аныктама берет. Адилеттүү салык системасы инвесторлор үчүн жагымдуу инвестициялык климат камсыз кылат. ККМдин социалдык, экономикалык мааниси жөнүндө калктын түшүнүүсүн чыңдоо. Керектөөчүлөрдүн сапаттуу жана ден соолугу үчүн коопсуз товарларды сатып алуудагы укуктарын, керектөөчүлөр катары кызыкчылыктарын аныктоо жолу менен сатуучулар менен сатып алуучулардын ортосундагы мамилелерди чыңдоо. Өлкөнүн бюджетинин толтурулушу, калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы. Чогултулган салыктар мамлекеттин социалдык программаларын ишке ашырууга жана андан ары өнүгүшүнө жол берет. 2022 жылда мамлекеттик салык кызматы лотерея өткүзгөн. Лотереянын жыйынтыгында колдонуп аткан ККМдердин саны 181%га өскөн. Эгерде 21 жылы колдонуп аткан ККМдердин саны 35 миңден ашуун болсо, 22 жылы колдонуп аткан ККМдердин саны 65 миңден ашкан.